Дубайдагы 2 аэропорт ишин токтотту. Бириккен Араб Эмираттарында Дубай эл аралык аэропорту жана Аль Мактум аэропорту белгисиз мөөнөткө токтотулду. Бул тууралуу Дубай аэропорттору компаниясы билдирди. Билдирүүдө бардык каттамдар кийинки билдирүүгө чейин убактылуу токтотулганы белгиленген. Жүргүнчүлөргө аэропортторго барбоо жана каттамдар тууралуу маалымат алуу үчүн авиакомпанияларынан сурап билүү сунушталат. Буга чейин Дубайда жарылуулар болгону кабарланган. Ошол эле учурда маалымат каражаттарынын билдирүүлөрүнө караганда, аймактагы кырдаал Израилдин Ирандын аймагына жасаган соккуларынан кийин курчуп кеткен. Жооп катары Иран жакынкы чыгыштын бир катар өлкөлөрүндө, анын ичинде Байде Израилге жана АКШнын аскердик объектилерине сокку урду. Тегеран жооп кайтаруу чаралары улана берерин билдирди. Биз бир же эки командирибизди жоготкон болушубуз мүмкүн. Бирок бул чоң көйгөй эмес. Иран тышкы иштер министрлиги башчысы, Ирандын тышкы иштер министри Аббас Иракчи дээрлик бардык чиновниктер тирүү жана коопсуз экенин билдирди. Биз бир же эки командирибизди жоготкон болушубуз мүмкүн. Бирок бул чоң көйгөй эмес, деди Иракчи. Ал ошондой эле жогорку лидер Хаменей жана президент Масуд Пезешкиан тирүү экенин билдирди. Менин билишимче, бардык жогорку кызматтагы чиновниктер тирүү, деди Ирандын тышкы иштер министри. Бүгүн 28 февралда АКШ менен Израиль Иранга каршы кеңири масштабдуу операция башташты. Чабуулдар Тегерандагы жана Ирандын башка шаарларындагы аскердик жана административдик объекттерге жасалууда. Иран чабуулга жооп катары Израиль аймагына ондогон ракеталарды учурду. Мындан тышкары Иран АКШнын аймактагы базаларына сокку урууда. Агенттиги Бахрейн, Катар жана Кувейттен кийин Абу Дабиде да жардыруунун үнү угулганын маалымдады. Иран бийлиги буга чейин эгер АКШ Иранга чабуул жасаса, анын аймактагы базалары мыйзамдуу бутага айланарын эскерткен. Трамп АКШ Иранга каршы масштабдуу операция баштаганын билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп АКШ Иранга каршы масштабдуу операция баштаганын билдирди. Бир нече убакыт мурун АКШнын куралдуу күчтөрү Иранда ири аскердик операцияларды башташты, деди Трамп. Трамп Ирандын аракеттери АКШга, америкалык аскерлерге жана чет өлкөлөрдөгү аскердик базаларга түздөн-түз коркунуч келтирерин билдирди. Алардын аракеттери АКШга, биздин базаларыбызга, чет өлкөлөрдөгү аскерлерибизге жана дүйнө жүзүндөгү союздаштарыбызга түздөн-түз коркунуч келтирет, деди Трамп видео кайрылуусунда. Бүгүн 28 февраль АКШ менен Израиль Иранга каршы кеңири масштабдуу операция башташты. Чабуулдар Тегерандагы жана Ирандын башка шаарларындагы аскердик жана административдик объекттерге жасалууда. Иран чабуулга жооп катары Израиль аймагына ондогон ракеталарды учурду. Мындан тышкары Иран АКШнын аймактагы базаларына сокку урууда. Агенттиги Бахрейн, Катар жана Кувейттен кийин Абу Дабиде да жардыруунун үнү угулганын маалымдады. Иран бийлиги буга чейин эгер АКШ Иранга чабуул жасаса, анын аймактагы базалары мыйзамдуу бутага айланарын эскерткен. Израилдин соккусунан Иранда 42 окуучу каза болду. Ирандын түштүгүндөгү Израилдин соккусунан Шажаре Тайве кыздардын башталгыч мектебиндеги каза болгон окуучулардын саны 42ге жетти, деп билдирди Ирандын телеканалы. Мектепте каза болгондордун саны 42ге жетти, деп айтылат билдирүүдө. Маалымат агенттиги мурда 40 окуучу каза болуп, дагы 48 жаракат алганын билдирген. Бүгүн 28 февралда АКШ менен Израиль Иранга каршы кеңири масштабдуу операция башташты. Чабуулдар Тегерандагы жана Ирандын башка шаарларындагы аскердик жана административдик объекттерге жасалууда. Иран чабуулга жооп катары Израиль аймагына ондогон ракеталарды учурду. Мындан тышкары Иран АКШнын аймактагы базаларына сокку урууда. Агенттиги Бахрейн, Катар жана Кувейттен кийин Абу Дабиде да жардыруунун үнү угулганын маалымдады. Иран бийлиги буга чейин эгер АКШ Иранга чабуул жасаса, анын аймактагы базалары мыйзамдуу бутага айланарын эскерткен. Иран АКШнын базаларына ракеталык сокку урду. Иран АКШ менен Израилдин масштабдуу операциясына жооп иретинде Катар, Кувейт, Бай жана Бахрейндеги АКШнын базаларына ракеталык сокку урду. Бул тууралуу ирандык агенттиги маалымдады. Аймактагы 4 америкалык аскердик база Ирандын баллистикалык ракеталык чабуулуна кабылды. Алар Катардагы Аль-Удейд аба базасы, Бахрейндеги АКШнын 5-флотунун базасы, Байдеги Аль-Дафра аба базасы жана Кувейттеги Аль-Салем аба базасы болду, деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин агенттиги Бахрейн, Катар жана Кувейттен кийин Абу Дабиде да жардыруунун үнү угулганын маалымдаган. Иран бийлиги буга чейин эгер АКШ Иранга чабуул жасаса, анын аймактагы базалары мыйзамдуу бутага айланарын эскерткен. Бүгүн 28 февраль АКШ менен Израиль Иранга каршы кеңири масштабдуу операция башташты. Чабуулдар Тегерандагы жана Ирандын башка шаарларындагы аскердик жана административдик объекттерге жасалууда. Иран чабуулга жооп катары Израиль аймагына ондогон ракеталарды учурду. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды чыгыш мамлекеттерине убактылуу барбай турууга чакырды. Жакынкы чыгыштагы аскердик саясий кырдаалдын курчушуна жана чыр-чатактын андан ары күчөшүнүн сакталып турган тобокелдиктерине байланыштуу министрлик аймактагы окуялардын өнүгүшүнө көз салууда.
Министрлик жакынкы чыгыш мамлекеттеринин аймагында жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын төмөнкүлөргө чакырат. Өзгөчө этият болууга, мамлекеттик органдардын расмий билдирүүлөрүнө кунт коюп көз салууга, жергиликтүү бийликтин талаптарын жана сунуштарын сактоого, текшерилбеген маалыматтарды таратпоого, зарылчылык болбосо эл көп чогулган жерлерге баруудан алыс болууга, сапарларды пландаштырууда авиакаттамдардын статусун алдын ала текшерүүгө, аскердик жана стратегиялык объекттерге жакын барбоо, ошондой эле жеке коопсуздук максатында министрлик аймактын өлкөлөрүнүн аймактарында жүргөн аскердик тобокелдиктердин деңгээли жогору болгон жарандарга кырдаал турукташканга чейин мүмкүн болушунча эртерээк чыгып кетүүнү жана көрсөтүлгөн мамлекеттерге баруудан убактылуу баш тартууну сунуштайт. Министрлик кырдаалга мониторинг жүргүзүүнү улантат жана мындан аркы окуялар жөнүндө ыкчам маалымат берип турат. Зарыл болгон учурда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментине жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө төмөнкү ишеним телефондору аркылуу кайрылууңуздарды өтүнөбүз. Кыргыз Республикасы Тышкы иштер министрлиги консулдук департаменти 996 миллиард 999 миллион 312 миң 2 МАЗ ГЖ. Кыргыз Республикасы Кувейттеги элчилиги 96 миллиард 550 миллион 887 миң 691. Кыргыз Республикасы Катардагы элчилиги 97 миллиард 450 миллион 667 миң 1. Кыргыз Республикасы Сауд Аравия королдугундагы элчилиги 966 миллиард 583 миллион 769 миң 945. Кыргыз Республикасы Байдеги элчилиги 971 миллиард 522 миллион 255 миң 269. Кыргыз Республикасы Дубай шаарындагы башкы консулдугу 971 миллиард 522 миллион 918 миң 842. Кыргыз Республикасы Ирандагы элчилиги 982 миллиард 122 миллион 830 миң 354. 989 миллиард 352 миллион 505 миң 229. ГЖ. Израиль 972 962 миң 341. 97 миллиард 235 миллион 226 миң 744. Тышкы иштер министрлиги жакынкы чыгыш аймагындагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу билдирүү таратты. Кыргыз Республикасы жакынкы чыгыш аймагындагы чыңалуунун күчөшүнө байланыштуу олуттуу тынчсыздануусун билдирет. Кыргыз Республикасы аймактагы кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу максатында эл аралык коомчулуктун күч аракеттерин бириктирүүнү, Бириккен Улуттар уюмунун уставына жана эл аралык укуктун ченемдерине ылайык иш алып барууну жактайт. Ошондой эле тараптарды максималдуу сабырдуулукка чакырып, согуштук аракеттерди кечиктирбестен токтотууга жана кырдаалды жалаң гана тынчтык жолу менен чечүү үчүн конструктивдүү диалогко мүмкүн болушунча тез кайтууга багытталган бардык зарыл чараларды көрүүгө үндөйт. Израиль Иранга сокку урганын билдирди. Израиль Иранга алдын ала сокку урганын Израилдик 12 телеканалы Израилдин коргоо министри Исраиль Катка шилтеме берип билдирди. Агенттиги маалымдагандай, Тегеранда 3 жардыруу болгон. Бир нече ракета университет көчөсүнө жана Жумфури районуна түшкөн. Каттын айтымында, жакын арада Израилге каршы ракета жана дрон менен чабуул жасалышы мүмкүн. Израилдин коргонуу армиясы Сахал өлкө боюнча сиреналар жаңырганын жана жарандардын уюлдук телефондоруна коопсуз жайларга жакын болуу тууралуу алдын ала эскертүү жөнөтүлгөнүн билдирди. 12 канал коопсуздук өкүлүнө таянып, бул чабуул АКШ менен Израилдин биргелешкен чабуулу болгонун билдирди. Израиль Иранга сокку ургандан кийин өзүнүн аба мейкиндигин жарандык каттамдар үчүн жапканын гезити транспорт министрлигине шилтеме жасап билдирди. Дубай аэропорту ишин убактылуу токтотту. Компаниялар аймактын аба мейкиндигинен учпай калышты. Дубай жана Ал Мактумдагы эл аралык аэропорттор өз ишин убактылуу токтотконун дубайлык аба майдандардын сайты жазды. Эки жай тең жүргүнчүлөргө аэропортторго барбай турууну жана кошумча маалыматты авиакомпаниялардан алып турууну эскертишти. Дүйнөдөгү эң көп жүргүнчү тейлеген Дубайдын эл аралык аэропортунан Бишкекке да рейстер аткарылат. Манас эл аралык аэропортунун сайтындагы маалыматка караганда, Кыргызстандын баш калаасынан Бириккен Араб Эмирликтеринин Дубайдан тышкары Шаржа шаарына да каттамдар бар. Буга чейин Кактус басылмасы Манас аэропортунан каттамдардын бардыгы жадыбалга жараша аткарылып, абалга көз салып жатышат деп кабарлашканын жазган. Бириккен Араб Эмирликтеринин борбору Абу-Дабиде 28 февралда бир нече жарылуу болгонун, жана маалымат агенттиктери жергиликтүү булактарга таянып жазышты. Иран Ислам революциясынын сакчылар корпусу АКШнын жана Израилдин соңку соккуларына жооп иретинде Бахрейндеги, Катардагы жана Бириккен Араб Эмирликтеринин аймагындагы америкалык базаларга чабуул койгонун билдирип, соккуларын улантарын белгилеген. Глобалдык авиатрафиктин Удыр 24 сайтындагы маалыматка караганда көптөгөн компаниялар жакынкы чыгыштын аба мейкиндигинен учкан рейстерин токтотту.